Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сиздер менен мен Усупжанова Тамара Укалиевна. Бүгүнкү биздин класстык сатыбызда коомдогу көйгөй бул көчө балдары деген темада болмокчу. Анда эмесе бардыгыңыздар көңүл буруңуздар, сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы көчө балдары коомчулуктун көйгөйү. Сабагыбыздын максаты биринчи билим берүүчүлүк, коомчулуктун маселеси болгон окуучулар арасындагы кылмыштуулук, рекетчилик тууралуу, анын адамга зыяндуулугу, аны ишке ашыргандардын иш жүргүзүү жолдору боюнча түшүнүк алуу. Экинчи өнүктүрүүчүлүк, кылмыштуулук, рекетчилик тууралуу билүү менен ага туруштук берүү, каршы болуу сезимин өнүктүрүү. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк болсо, окуучулар жашоого туура мамиле кыла билүүгө, маданияттуу болууга, ата-энесинин, улуулардын сөзүн угуп, элинин келечеги үчүн эмгек кыла билүүгө тарбияланышат. Балдар, көчө балдары булар кимдер? Демек, көчө балдары бул рекетчил балдар жана кылмыш жасаган балдар болуп эсептелет. Кылмыштуулук деген эмне? Бул бирөөгө зыян келтирүү, коомго туура эмес мамиледе болуу. Анын кандай сапаттары бар? Кылмыш, уурулук, рекетчилик, баңгелик, аракетчилик деген сапаттар бар. Кылмыштын чыгуу себептери кайсылар? Демек, кылмыштуулук, бекерчилик, бейбаштык, кароосуз калган балдардан, чыр-чатактуу үй-бүлөлөрдөн, интернет, убакытты туура эмес пайдалануудан. Рекетчилик болсо англис менен которгондо зордук, зомбулук деп айтылат. Рекетчилик бул топтолгон атайын уюшулган топтук уюмдардын туура эмес иш жүргүзүүлөрү. Бул иш-аракеттерге жеңил жашоону каалаган адамдар бат кирип кетишет, себеби алар эмгек кылууну каалашпайт, жалкоолуктун айынан мына ошол жолду тандап алышат. Бирок бул иштин аягы эч качан жакшылыкка алып барбайт. Бул топко кирген адамдардын өздөрүнүн күнүмдүк жашоолору, телегейи тегиз, акча болсо ар дайым акчасы бар, каалаганын кылып, каалаганын ичип жегени менен алардын тынч жашоо деген үмүтү болбойт. Себеби эртеңки күнү эмне болуп кетет деген шек саноо жашоо менен жашап келишет. Бул ишке кирген адамдын келечеги да болбойт. Акыры ал өзүнүн жана жакын адамдарынын жашоосуна да бүлүк салат. Же болбосо бул жашоонун курманы болуп калат. Бул өспүрүм курак инсандын татаал өсүү мезгили. Ушул учурда көпчүлүк балдар, кыздарыбыз туура эмес жолдорго барып, улуулардын айткан сөздөрүн укпай, көптөгөн адепсиз кыймыл-аракеттерди жасап жатышат. Себеби өспүрүм куракта мүнөздүн эң оор негизги өзгөрүүлөрү жүрүп, айланадагылардын, коомдун таасири астында инсан катарында калыптанат. Бүгүнкү күндө мына ушундай өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту баарыбыз үн алгы, сын алгыдан көрүп, угуп, массалык маалыматтардан жана социалдык тармактардан окуп, жада калса өзүбүз күбө болуп жатабыз. Жаштар жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук мына ушул азыркы коомдун эң коркунучтуу жана көйгөйлүү маселеси болуп келүүдө. Азыркы мезгилде жаштар арасында кылмыштуулук барган сайын улам кооптуу жана коркунучтуу нукка өтө баштаганы педагогдорду, жаштар маселелери менен алектенген адистерди, укук коргоо органдарын, ата-энелерди тынчсыздандырып, катуу ойго салууда. Жаштар жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун себептери жана аны алдын алуу. Жашы жете элек балдар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу,
аны болтурбоо, ага каршы күрөшүү бул бир гана мектеп билим берүү бөлүмүнүн же укук коргоо органдарынын гана милдети эмес, бул баарыбыздын милдетибиз. Жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясына өзгөчө маани берип, анын келечекте кылмыш жолуна түшпөй бекем ден соолукта өсүп, сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берүүбүз зарыл. Балдар биздин келечегибиз. Алардын тарбиясына, келечегине баарыбыз жоопкербиз. Ата-бабаларыбыз балдарын накыл сөздөрү, макал лакаптары менен тарбиялап келишкен. Мына ошонун негизинде эле баласы ата-энесин, улуу адамдын айтканын угуп, жаман иштерге барбай эле тарбия алышкан. Ошондуктан силер да ата-энелериңердин жана мугалимдердин, улуулардын сөзүн уксаңар, эч качан жаман адам болбойсуңар. Мына силердин балдар, биздин замандын келечек муундарысыңар. Силерден биз ата-энелер, мугалимдер, жакын адамдарыңар, дос туугандарыңар келечекте эл керегине жараган, эмгекти сүйгөн, ыймандуу, акылдуу балдарды күтөбүз. Баардыгыбыз ошол тилек менен силерден көп нерсени каалайбыз. Силерге гана ишенебиз. Ошондуктан бул тилегибизди орундатып, жакшы балдар болушуңар. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу үчүн мектепте атайын соцпедагогдор, класс жетекчилер, тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары, мугалимдер, атайын адистер, укук коргоо органдары иш-чараларды өткөрүп келишет. Демек биз эрекетчиликти таптакыр токтото албайбыз, бирок азайтканга кудуретибиз жетет экен. Анын бир жолу бул өзүбүз жана жакын досторубузду андай ишке барбаганга үгүттөп, жакшы насааттарды айтып, жылытпогонго аракет жасашыбыз керек. Эч качан жеңил жашоону ойлобогула, эмгекчил болгула, бирөөнүн эмгеги менен тапкан ырыскысын алууга аракет кылбагыла, бирөөнүн азгырыгына кирбегиле. Биз үмүт кылабыз, жалпы коомчулуктун, мамлекеттин жана ар бир жарандын өзгөчө жаштардын бирдиктүү аракети жана иш-чаралары келечекте укук бузуусу жок, мыйзам гана бийлик кылган коомду курууда эң жакшы натыйжаларын берет деп. Жаштар биздин келечегибиз гана эмес, азыркыбыз да. Балдар, силердин ар бириңер, мен бул ишти эч кимге билгизбей жасасам эмне болот? Мага эч ким эч нерсе дей албайт, өзүмдү өзүм билем деген сөздү кармабай, ар дайым жогорку айтылгандарды эсиңерге салып, жаман ишке барбаганга аракет кылуу керек. Улуу адамыбыз Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү өзүбүзгө уран кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, биз ошондо гана кылмыштуулукту, эрекетчиликти, адепсиздикти жеңебиз деген ойдомун. Ар бирибиз кылмыштуулуктун акыры жаза менен бүтөөрүн унутпасак жакшы болот эле. Сабагымдын акырында төмөндөгү улуу инсандардын учкул сөздөрү менен аяктагым келет. Антуан Ривароль мындай деген: адамзат эңкейишке аккан дарыя, аны артка агыза албайсың. Бул учкул сөздү айткандай, дарыя ылдыйга эңкейишти, бирок ал кайра өйдө ага албайт. Мына адамзат дагы ошол сыяктуу. Ал кайра жашоону башынан баштай албайт. Ошол себептен биз өзүбүздүн жашообузду башынан баштап туура жолго салып жашашыбыз керек. Ал эми Кенже Плини жеке кызыкчылык коомдун кызыкчылыгынан кийин туруш керек деген сөзүндө болсо, эч качан адам өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана жашабастан, коомдун кызыкчылыгын биринчи алдыга коюп, коом үчүн, коомго жакшы пайда, эмгек алып келиш үчүн жашашыбыз керек. Мына балдар, ушун менен сабагыбыз аягына келди.
үйгө тапшырма, кылмыштуулуктун алдын алуу деген темада дил баян жазып келесиздер. Анда эмесе саламатта калыңыздар.